Кытайдан чыккан ооруну кытайлыктар өздөрү жеңип чыкты. Саламатсыздарбы, Манастык YouTube каналынын көрүүчүлөрү, биздин бүгүнкү чыгарылаткан видеороликти акырына чейин өткөзбөстөн көрүңүздөр. Жана бул видеону көбүрөөк адам көрүш үчүн, жана көбүрөөк адам өзүнүн ден соолугун бекемдеш үчүн албетте ушул видеону көрүшү керек. Бул видеону көрүш үчүн албетте ушул видеонун астына лайк басып, бул видеонун астындагы поделиться деген жерине басып, ушул видеонун ссылкасын өзгөлөргө таратыңыздар. Андан эмесе биз видеоролигибизди баштадык. Кытай мамлекети бул ооруну кандай кылып жеңип чыкты? Ушул видеого кылдаттык менен көңүл буруңуз. Бул Ухан шаары. Ухан шаарында азыр дагы карантин болуп жатат. Ухан шаарындагы адамдар коронавирусту жеңип чыккан. Кантип дейсизби? Кытай өкмөтүнүн өкүмү менен карантин дегенден кийин булар эч кандай көчөгө чыккан эмес. Азыр мен сиздерге прямой Италиядан сүйлөгөн эженин голосун коюп беремин. Албетте өзүңүздүн ой пикириңизди комментарийге жазып коюңуздар. Урматтуу кыргыз элим, бүгүн 2020 жылдын 20 марты мен Италиядан сиздерге маалымат жазып жатам. Анткени кыргыздар дагы деле түшүнбөй коронавирус тууралуу кайыл мамиле кылып жаткандыгы үчүн мен Италиядан сиздерге маалымат жазып жатам. Бүгүн 2020 жылы 20 март саат 8, кечки саат 8ге чейинки маалымат боюнча 24 сааттын ичинде Италияда 689 адам каза болду. Кечегини 427 адам болчу. Өлгөн адамдардын саны күндөн күнгө көбөйүп жатат. Итальяндар дагы биринчи кыргыздардай болуп бизге келе элек дегендей кылып баарына кош мамиле жасап көчөдө басып баары бир көп жүрүп атышкан. Мына ошондон ушундай ситуацияга келип бүгүн түшүп атышат. Биринчи шаарда, Италиянын биринчи оору келген шаарында, Алондра деген шаарда азыр өлгөндөрдүн саны ушунча көп болгондуктан күнгө адам жок деп айтып атышат. Кечеден баштап баарын тең чогултуп апарып эле өрттөгөнгө туура келип атат. Бир адамды эмес, баарын тең чогуу алып барып эле өрттөп жатышыптыр. Адамды көнгөнгө киши калбай калгандан кийин бул кандай ситуация, оор ситуация болуп атканын сиздер түшүнүп аткандарсыздар. Коркуткандык эмес. Айланайын эл, силер биз алакандай элбиз. Булар да биздей болуп көп бөлөлүү бир үйдө чогуу тамак жеген эл болот экен. Кээ бирлер үйлөрдө ошолор ошон үчүн жанагы бири-бири менен контакт көп болгондук үчүн аябагандай оор тез тарап атат да. Силерден суранам, баарыңар угуп, балдарды үйгө камап эшикке ойнотпоңуздар. Бири-бириңер менен контакт болбош керек. Эшикке чыкпаңыздар. Продуктун алып келип алып, баарыңар үй бүлөңөр менен чогуу чаран бул нерседен чыгып кетиш үчүн, доктурларга, биздин өлкөбүзгө жардам кылыш үчүн үйдөн чыкпаганга аракет кылыш керек. Контактты как можно азыраак кылыш керек. Элдер менен таарынбасын. Бардык нерсени телефон аркылуу сүйлөшүүгө болот. Азыр бир элдей болуп ошондой баары жардам катары үйгө отуруш керек. Кечегини 151, бүгүн айтылды 151 доктур каза болуптур. 151 доктур. Доктурлардын жетишпегендигинен пенсиядагы доктурларды чакырып, медсестралар жетпегендигинен жардамга элден жардам сурап атат. А бизде деген булардын медицинасы абдан күчтүү, дары-дармеги абдан күчтүү. Бирок эч нерсе кыла албай жатышат алсыздыктан. Оору ушунчалык күч алып кеткендиктен. Ошон үчүн кыргыздар суранам силерден. Бул ситуация чектен чыгып кетпеш үчүн биздин азамат, биздин өлкөдөгү правительство бул жолкунда азаматтык кылып балдарды эрте мектептен токтотушту, мектептерде окутпай, институттар токтотуп атышат. Анткени булар ооругандан кийин 3 жумадан кийин балдарды таркатышкан.
3 жумадан кийин студенттер таркачкан. Алар уже бар тең уже ооруп үйлөрүнө келишти. Кудайга шүгүр бизде андай боло элек. Болбой эле койсун, бул паника эмес. Бул жөн гана силерден сураныч, аярлап мамиле кылып, өзүбүздү, элибизди, балдарыбызды сактап калалы. Канчалык көп үйдө отурсак, биздин орнун дартын тапканга чейин, дабасын тапканга чейин биз жардам кылабыз. Биз канча көбүрөөк жашасак, ошончо жакшы. Силерден ошон үчүн көптөн көп суранам. Үйдө отуруңуздар, балдарды чыгарбаңыздар, кошунанын балдары менен ойноп, эшикте жүрүп, Куран окутуп, той топурга барбаңыздар. Анткени канча бир адам эшиктен ап келип, бүтүндөй үй бүлөнү оорутуп койбоңуздар. Бул ооруга азырынча дары жок да. Ошон үчүн үй бүлөңөр менен ошо өлүмдү гана күтүп турган бул эмне деген нерсе? Суранам силерден. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulullah summa ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullah ve barakatuh. Urmatlı mekendeşlerim, urmatlı Müslüman bir toğanlarım, bugün cuma özgöçe cuma. Başka cuma günlerini okşabaydı. Başka cuma günlerini okşaboğandığı emne üçün urmatlı Müslüman bir toğanlarım. Jetimsiregen meçit. Cuma sözü cemaat degen sözdön alınganına karabastan cemaatı yok cuma. Hazır cumanın vakti kelgen kezde azanı var cuma, biroq azan i'lamil gaibin çok adamdardı namazdın vaktısı kelgendigin jarıya kılıp namazga çakırgan azanı var. Biroq kelgenderge eskertu qamat iqamatı yok cuma. Bugünkü cuma hurmatlı Müslüman bir tuğan minbarlar hutba kılgan imamdары жоқ, boş bolgon, minbarları boş bolgon cuma. Bugün meçitler cemaati жоқ. Rükü sajda kılgan, jaratkanга жалбарып dua kılgan, жүздөрүнөн iman nuru kelgen aksakaldar, jana jaштар imandуулардан cemaatından boş bolgon meçitler. Bugün oşondoy özgöçö cuma. Bugün jaratkanga жалбарып ыйлай турган cuma. Bugün Allah Taala'ga tövbe kıla turgan cuma. Allah menen bolgon mamilebizdi жаңылай turgan cuma. Urmatlı Müslüman bir toğan. Bugün cuma gününde emne derim? Jaratkanga жалбарып dua kılardan başka hiçbir aylam dile yok. Allah'ım, ıyık cuma gününde özüңdün үйüңe kelip, жалбарып özüңdөн suranarım, elimdi, jerimdi, mekenimdin jerin, elin, avasın, suusun, aksakaldarın, karıyaların, enelerdi, apalardı özüңe tapşırdım. Allah'ım, jaşlar, jigitlerin, kızların sağa tapşırdım. Naristelerin, jaş ulan kızlarını özüңe tapşırdım. Allah'ım mekenimdi asmandan жерден kelgen apatlardan saktagın ya Rabbal alamin. Dünyöge tarkap jatkan ildetten saktagın ya Rabbal alamin. Allah'ım ıyık cuma gününde bugün oşo ildetke çalgıp kalgan, oğurup jatkan oğrularga şifa bergin ya Rabbal alamin. Allah'ım süyüktü mekenimizdi asmandan жерден kelgen apatlardan, koyununda kotur taşı var jaman niyetli insanlardan saktagın ya Rabbal alamin. Allah'ım sen kudretlüsün. Senden başka tayanarımız yok ya Rabbel Alemin. Oğrudu bergen de özüngsün, şifanı berüçü de özüngsün ya Rabbel Alemin. Allah'ım elime birimlik bergin. Allah'ım elime birimlik bergin. Allah'ım elime birimlik bergin ya Rabbel Alemin. Allah'ım elimizi bölünüp jarılуудан saktagın. Allah'ım bizge ak jolda ak körsetip ak jolda жүрүү nasip etkin. Aram jolda aram körsetip aram joldan aram niyetlүүлөрдөн alыс kılgın ya Rabbel Alemin. Allahümme Rabbena atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaben nar. Allah'ım barızga bul dünyanın jakşılık bergin, ahiretin jakşılık bergin. Kıyamatta barыбызды dozok otundan saktagın ya Rabbel Alemin. Allah'ım koronavirus oorusundan korkkan siyaktуу özüңdөн korkuudu nasip etkin ya Rabbel Alemin. Jaratkan Allah'ım erteң
өзүңдүн астыңа барган кезде бизди сен кайсы оорудан, коронавирустанбы, же жүрөк оорусунанбы, же бөйрөк же өпкө оорусунан өлдүңбү деп сурабайсың. Аллахым, мен берген өмүрдү кайсы жолго иштеттиң деп сурайсың. Allah'ım bergen ömrüңдө özüң sүйгөн амалдарды кылып жашоо насип эткин я Раббал аламин. Allah'ım бул жашоодо пайгамбар алейхиссалам көрсөткөн жол менен жашап, пайгамбарга үммөт болуп, ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Muhammadan abduhu ва расулуh калима-и шахада менен жан таслим кылуу насип эткин я Раббал аламин. Allah'ım ölüm kelбестен мурда баарыбызга тооба кылуу насип эткин. Ölüm kelген кезде калима-и шахадан насип кылгын. Ölümдөн кийин жаннатыңды насип кылгын я Раббал аламин. بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين.